Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Мынакей экономикалык теориянын негиздери аттуу сабагыбыздан кезектеги 10-лекциябызды баштайбыз. 10-лекциябыздын темасы өндүрүш чыгымдары жана пайда деген темада. Эмесе адаттагыдай эле лекциябыздын пландары менен тааныштыруудан баштасак. План негизинен 6 суроонун өзүнө камтып турат. Биринчи суроосу бизнестин кирешелүүлүгү, анын негизги 2 жолу. Экинчи сурообуз ачык, жашыруун жана экономикалык чыгымдар. Үчүнчү сурообуз нормалдуу жана экономикалык пайда. Төртүнчү сурообуз туруктуу, өзгөрмө, жалпы, орточо жана чектүү чыгымдар. Бешинчи сурообуз өндүрүш көлөмү, өзгөргөн шарттагы чыгымдар жана пайда. Алтынчы сурообуз ресурстардын түшүүчү кайтарым мыйзамы. Эмесе бизнестин кирешелүүлүгүнүн негизги 2 жолу деген сурообуздан баштайлы. Ар бир өндүрүүчү табигый нерсе катары өзүнүн пайдасын көбөйтүүгө, кирешелүүлүгүн же өндүрүшүн рентабелдүүлүгүн жогорулатууга умтулат. Буну таблицадан көрсөк болот. Пайда 2 өзгөрмө чоңдуктун ортосунда кысылып турат. Өндүрүш чыгымдарынын деңгээли менен баалардын деңгээлинин ортосунда. Мына сүрөттө көрүнүп тургандай, мына 10-лекциянын биринчи сүрөтү товардын наркынын түзүмүндөгү пайданын орду. Баалар канчалык жогору, чыгымдар канчалык төмөн болсо, өндүрүш ошончолук кирешелүү болуп, андан алынчу пайда ошончолук көп болот. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул Хайек айткандай, суроо талап бар болгон нерселерди эң эффективдүү ыкмалар менен өндүрүү керек дегенди билдирет. Ошондон улам бизнес кирешелүүлүгүн арттыруунун негизги 2 жолу бар. Биринчи жолу бул капиталды эң пайдалуу чарба тармактарына, товардык суроо талап менен сунуштун жагымдуу катышы жана жакшы баалар бар жерлерге багыттоо. Бул жерде негизги ролду маркетинг ойнойт. Маркетинг деген сөздү англис тилинен биз которо турган болсок, рынок, маркетинг, сатуу ишке ашыруу дегенди түшүндүрөт. Маркетинг бул өндүрүштү рыноктун талаптарына ылайык алып барууга багытталган иш аракеттердин системасы. Ал рынокту изилдөөнү, анда өз нишаңды табууну, суроо талап менен сунуш талдоону, товар ассортименти менен баа саясатын аныктоону, коомчулук менен натыйжалуу байланыштарды же кыскача public relations деп коебуз, же PR деген деп көрсөтүп койсок болот, түзүүнү камтыйт. Маркетингдин максаты рыноктун өзгөрүп турган шарттарына бизнес тараптан ыкчам жана ийкемдүү жооп берүүнү камсыз кылуу. Ошондуктан маркетологдордун негизги урааны мындайча болот. Өндүрүлгөндү сатпа, сатылуучуну өндүр. Бирок өндүрүүчү үчүн жакшы баалар бул жогору баалар. Ал эми жогору баалар убактылуу көрүнүш. Кантип ден соолугу чың адамдын дене табы нормалдуу болушу керек болсо, ошондой эле ден соолугу чың рынокто нормалдуу бааларга ээ болушу керек деген Форд. Өтө жогорку баалар бул ар дайым экономикалык оорунун белгиси. Ошондуктан тажрыйбалуу ишкерлер кирешелүүлүккө жетүүнүн экинчи жолуна көбүрөөк көңүл бурушат. Өндүрүштү рационалдаштыруу жана продукция чыгымдарын азайтуу. Бул экинчи жолу өндүрүш чыгымдарын, башкача айтканда продукциянын өздүк наркын, себестоимость деп коебуз, мүмкүн болушунча төмөндөтүү. Муну ишке ашыруу үчүн чыгымдардын түзүмүн жана түрлөрүн билүү, аларды тынымсыз жана так көзөмөлдөө зарыл. Бул ишти бухгалтердик эсеп, немис тилинен которгонубузда бух китеп, халтен, кармоо дегенди түшүндүрөт, камсыздайт. Бул бизнести рационалдуу жүргүзүүнүн эң маанилүү куралы. Адамды белгилүү бир чектен чыкпай кармап туруунун эң жакшы жолу.
өз иштерин дайыма эсепке алуу аркылуу көзөмөлдөө деп баса белгилеген Лок. Чыгымдардын түрлөрүнө жана түзүмүнө келсек, аларды бир нече белгилер боюнча классификациялайт. Маселен, алар чыныгы акчалай чыгым түрүндө болобу же жокпу дегенге жараша ачык жана жашыруун чыгымдар деп бөлүшөт. Мына ошондон баштайбыз. Эмесе экинчи суроого өтсөк, бул экинчи сурообуз ачык, жашыруун жана экономикалык чыгымдар деген сурообуз. Ар кандай товарды өндүрүү жана сатыкка чыгаруу белгилүү бир чыгымдарды талап кылат. Чийки затка, отунга, энергияга, эмгек күчүнө, ошондой эле транспорттук, транзакциялык жана башка чыгымдарга. Фирманын өз ишин жүргүзүү үчүн зарыл болгон материалдарды жана кызматтарды сатып алууга кеткен бардык чыгымдары бул өндүрүш чыгымдары болуп саналат. Бирок мындай аныктама толук эмес жана кээ бир түшүндүрмөлөрдү талап кылат. Маселен, айрым учурларда бардык өндүрүш ресурстары үчүн чыныгы акча төлөнбөшү мүмкүн. Айрым ресурстар ишкана тарабынан бекерге колдонулушу ыктымал. Мисалы, эгер нан бышыруучу жайдын ээси өзүнө тиешелүү имаратка жана акча капиталына ээ болуп, ишкерликти өзү уюштурса, анда бул ресурстарды өндүрүш аянттарын, жабдууларга салынган инвестицияларды, башкаруучулук кызматтарды колдонуу үчүн кошумча акча төлөбөйт. Ушуга байланыштуу экономисттер чыгымдардын эки түрүн айырмалап көрсөтүшөт. Ачык жана жашыруун чыгымдар. Эмесе таблицадан көрсөк болот. Мына 12-чи сүрөт, 10-чу лекциянын экинчи сүрөтү чыгымдар ачык жана жашыруун чыгымдар деп бөлүү. Өндүрүш чыгымдары мисалы үчүн ачык же башкача буларды реалдуу чыгымдар деп атайбыз. Жана жашыруун или булар неявный чыгымдар деп атап коебуз да. Ачык реалдуу чыгымдарды ала турган болсок, бул сырттан алынган ресурстар үчүн төлөнгөн акчалай төлөмдөр. Мисалы, буларга айлык акы, чийки зат, материалдар, транспорттук, финансылык, юридикалык жана башка кызматтар үчүн төлөмдөр кирет. Эми жашыруун чыгымдарга бул фирманын өзүнүн ички ресурстарын колдонушу менен байланышкан чыгымдарды киргизсек болот. Алар жашыруун мүнөзгө ээ болуп, ишкана өндүрүштө пайдаланган өз ресурстарынын шарттуу чыгымдары катары чыгат. Мисалы, ачык реалдуу чыгымдарды биз кээде бухгалтер чыгымдар деп атап коебуз. Эми бардык ачык жана жашыруун чыгымдарды бириктирип биз жалпысынан экономикалык чыгымдар деп атайбыз да. Эми ар бирине өз алдынча дагы тагыраак токтолуп кете турган болсок, ачык чыгымдар же тышкы чыгымдар деп аталат дедик жогоруда. Бул сырттан алынган ресурстар үчүн төлөнгөн акчалай төлөмдөр. Жогоруда айтып кеттик, дагы кайталап айтып кетели. Бул айлык акы, чийки зат, материалдар, транспорттук, финансылык, юридикалык жана башка кызматтар үчүн төлөмдөр. Дал ушул чыгымдар гана бухгалтердик эсепте көрсөтүлөт. Ошондуктан аларды кээде бухгалтердик чыгымдар деп аташат. Эми транзакция деген латин тилинен келишим, бүтүм дегенди түшүндүрөт. Ишкердик операция, соода бүтүмү, иш деп да түшүнсөк болот. Ошол учурда рыноктук операция жүргүзүү процесси деп да түшүнөбүз да. Эми транзакциялык чыгымдар бул рыноктук операциялар жүргүзүүгө кеткен чыгымдар. Мисалы, жабдуулар жана сатып алуучулар менен сүйлөшүүлөр, келишим түзүү жана аны юридикалык жактан камсыз кылуу жана башкалар. Жашыруун чыгымдар же ички чыгымдар деп аталат. Бул фирманын өзүнүн ички ресурстарын колдонушу менен байланышкан чыгымдар. Ачык чыгымдардан айырмаланып, бул чыгымдар үчүн акча төлөнбөйт жана алар бухгалтердик эсепте көрсөтүлбөйт. Алар жашыруун мүнөзгө ээ болуп, ишкана өндүрүштө
пайдаланган өз ресурстарынын шарттуу чыгымдары катары чыгат. Бул чыгымдардын көлөмү бул ресурстар башка эң пайдалуу альтернативада колдонулганда алып келмек болгон кирешиге жараша аныкталат. Мисалы, жогоруда айтылган нан бышыруучу жайдын ээси өзүнүн акчасын, имаратын жана ишкердик жөндөмүн колдонуп иш жүргүзүп жаткан учурда ал ошол ресурстарды башкача пайдалансам, мисалы, акчасын насыя берип, имаратын ижарага берип же башка фирмада менеджер болуп иштесем, ала турган пайыздык кирешеден ижара акысынан жана айлыктан кол жууйт. Мына ушул жоготулган киреше пайыз, ижара акы жана менеджердин эмгек акысы бул нан бышыруунун жашыруун чыгымдары болуп эсептелет. Ачык жана жашыруун чыгымдардын жалпы суммасы экономисттер тарабынан экономикалык чыгымдар деп аталат. Жашыруун жана толук экономикалык чыгымдарды эсепке алуу чоң практикалык мааниге ээ. Анткени бул ар түрдүү экономикалык чечимдердин натыйжалуулугун так баалоого жана салыштырууга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, ошол эле нан бышыруучу өзүнө мындай суроо бере алат: мага кайсысы пайдалуураак, өзүмдүн набайканамды иштетүүбү же имаратты ижарага берип, акчаны банкка салуу менен иштебей коюубу? Бул түшүнүктүн практикалык маанисин 3 мисал менен дагы карап чыгалы. Биринчи мисал. Кемеге алдын ала билет алуу мисалы. Эгер сиз жарым жыл мурда круизге билет сатып алсаңыз, анда эс алууну каалаган күнүңүзгө кепилдик аласыз. Бирок бул кепилдик өзүнүн шарттуу чыгымдарына татыйбы? Анткени ошол акчаны банкка салсаңыз, ал жарым жыл ичинде пайыз алып келмек. Демек, сиздин сапарыңыздын экономикалык чыгымдарына билеттин баасы гана эмес, жоголгон пайыздык киреше да кирет. Экинчи мисал, армия мисалы. Армияны кармоо коомго канчага түшөт? Же армияны кармоо коомго канчага түшөт? Бул чыгымдар коргонуу бюджети менен гана чектелбейт. Алар ачык чыгымдар. Ошондой эле жашыруун чыгымдарды да эске алуу керек. Тактап айтканда, өлкө армияга жумшалган эмгек, жаратылыш жана капитал ресурстарынын натыйжасында өндүрө албай калган продукциянын баасын. Үчүнчү мисал, энергетика мисалы. Ири шаар үчүн кайсы пайдалуураак? Биринчи, дарыя боюндагы түшүмдүү түздүктө суу сактагычы менен ГЭС куруубу же алыскы булактан көп чакырымдык электр берүү линиясы аркылуу туташуубу? Туура чечим кабыл алуу үчүн бул жерде түз чыгымдар гана эмес, ГЭС куруу, жабдуу, зымдар, орнотуу чыгымдары жана башкалар. Ошондой эле шарттуу альтернативдик чыгымдар да эске алынууга тийиш. Аларга суу алдында калган айыл чарба жерлердин түшүмү, жок болгон эс ал аймактары, токойлор, мөмө жемиштер, элди көчүрүү чыгымдары жана башкалар кирет. Мына ушундай ар тараптуу салыштыруу гана эң оптималдуу чечимди тандоого мүмкүндүк берет. Эмесе үчүнчү суроого өтсөк, үчүнчү сурообуз нормалдуу жана экономикалык пайда. Демек, чыгымдарды аныктоодо бухгалтерлер менен экономисттердин мамилелери айырмаланат. Бул айырмачылык пайда түшүнүгүндө да байкалат. Экономист үчүн эң башкысы ишкерлерге оюн чындап арзый турган шарттарды, башкача айтканда, киреше чыныгы пайда болуп саналган учурларды көрсөткөн сандык мамилелерди көрсөтөт. Мына таблицадан карап көрөлү. Мынакей 10-чу лекциябыздын 3-чү сүрөтү өндүрүштүн жалпы сатуу кирешесинин, орусчасы выручканын түзүмүндөгү экономикалык жана бухгалтердик чыгымдар жана пайда.
Чындыгында ишкер өз бизнесине кызыктар болушу үчүн ал андан жок дегенде башка жакта иштебей туруп таба ала турган өлчөмдөгү кирешени алышы керек. Болбосо ишкердик менен алектенүүнүн мааниси болбой калат. Андан көрө түйшүгү аз башка иш менен алектенүү оң. Мына ошол ишкерди өз ишин жүргүзүүгө түрткү берүүчү зарыл минималдуу кирешени экономисттер нормалдуу пайда деп аташат. Эми суроо туулат. Бул минималдын көлөмүн эмне аныктайт? Албетте, бул берилген өндүрүштүн жашыруун чыгымдары. Анткени нормалдуу пайда ишкерге өзүнүн жеке ресурстарын, жер, капитал, эмгек, ишкердик жана башкаруучулук жөндөмдөрүн башкача пайдалансам ала турган жоготулган кирешенин ордун толтурушу керек. Башкача айтканда, эгер биз кайрадан нан бышыруучу жайдын ээси мисалына кайрылсак, анын нормалдуу пайдасы жок дегенде өз ишин ачуу менен жоготкон пайыздык кирешелердин, ижара акыларынын жана менеджер катары ала турган айлыгынын суммасына барабар болушу зарыл. Ошентип, нормалдуу пайда бул фирманын төлөнбөгөн ички чыгымдарын жөн гана компенсациялоочу киреше. Ушул негизден улам экономисттер аны чыныгы же таза пайда деп эсептешет. Же башка эсептешпейт. Алар нормалдуу пайданы өндүрүш чыгымдарынын бир элементи катары карашат. Тактап айтканда, төлөнбөгөн чыгымдардын ордун жабуучу бөлүк катары. Ал эми нормалдуу пайданын үстүндө алынган киреше гана таза пайда, башкача айтканда, экономикалык пайда болуп саналат. Бирок бухгалтерлердин бул жерде да өзүнчө мамилеси бар. Алар пайданы өндүрүштүн ачык чыгымдарынан ашкан жалпы түшүмдүн калган бөлүгү катары эсептешет. Бул бухгалтердик пайда деп аталат. Каралган чыгымдардын жана пайданын түрлөрүнүн ортосунда байланышты 10-лексиянын 3-сүрөтүнөн ачык көрсөтүп турат. Мына жогорку таблицадан карап көрсөк болот. Эгер бул көрсөткүчтөрдүн баарын мурдагы мисалдагыдай эле башкача айтканда набакана мисалында белгилүү сандар аркылуу көрсөтсөк, анда 10-лексиябыздын 4-сүрөтү төмөнкүдөй көрүнүштү берет. Мынакей таблицадан карап көрсөк болот. Таблицада көрүнүп турат. Эмесе 4-суроого өтсөк, туруктуу өзгөрмө жалпы орточо жана чектүү чыгымдар. Өндүрүш көлөмүнө жараша чыгымдардын өзгөрүшүн аныктоо үчүн 5 негизги көрсөткүч колдонулат. Бул мынакей 10-лексиябыздын 5-сүрөтү жана 10-лексиянын 1-таблицасында көрүнүп турат. Мына карасак болот. Бул жерде мынакей биринчи түрү туруктуу чыгымдар, орусчасы постоянный издержки деп коебуз. Алар өндүрүш көлөмүнө көз каранды эмес. Бул чыгымдардын өлчөмү өзгөрбөйт. Анткени алар ишкананын өзү иштеши менен байланыштуу жана фирма эч нерсе өндүрбөсө да төлөнүш керек болгон чыгымдар. Мисалы, жер жана имарат үчүн ижара акысы, имараттар менен жабдуулардын эскирүү, амортизациялык төлөмдөрү, башкаруучу аппараттык кармоо чыгымдары жана башкалар. Ушундай чыгымдарды кээде кыйыр же наклат чыгымдар деп да аташат. Экинчи түрү өзгөрмө чыгымдары, переменный издержки деп коебуз буларды орусчасы. Алар өндүрүлгөн продукциянын көлөмүнө түздөн түз көз каранды. Анткени бул чыгымдар чийки затка, материалдарга, отун энергияга, эмгек акыга
жана башка өндүрүш ресурстарына кетет. Ошондуктан алардын көлөмү өндүрүш көлөмүнө түз пропорционалдуу түрдө өзгөрөт. Үчүнчү түрү жалпы чыгымдар. Буну общий издержки деп атайбыз орусчасы. Бул туруктуу жана өзгөрмө чыгымдардын жыйындысы. Башкача айтканда, белгилүү көлөмдөгү продукцияны өндүрүүгө кеткен жалпы валдык чыгымдар. Туруктуу өзгөрмө жана жалпы чыгымдардын түзүмүн билүү чарбачыларга өндүрүш чыгымдарын кыскартуунун так жолдорун аныктоого жардам берет. Кийинки эки түрү орточо чыгымдар жана чектүү чыгымдар. Бул бир продукция бирдигине эсептелчү чыгымдар. Алар өндүрүштүн натыйжалуулугун жана кирешелүүлүгүн учурдагы абалда баалоо үчүн абдан ыңгайлуу. Орточо чыгымдар, средний издержки, аталышынан көрүнүп тургандай, бул жалпы чыгымдарды өндүрүлгөн продукциянын санына бөлүү менен эсептелет. Башкача аныкталат. Алар чыгымдардын динамикасын көрсөтөт. Эгер өндүрүш көлөмү көбөйгөн сайын орточо чыгымдар төмөндөсө, демек өндүрүштүн натыйжалуулугу өсүп жатат. Эгер тескерисинче чыгымдар көбөйсө, анда натыйжалуулук төмөндөйт. Чектүү чыгымдар, же буну орусча предельный издержки деп атап коебуз. Бул ар бир кийинки кошумча продукция бирдигин өндүрүү үчүн керектелүүчү кошумча чыгымдар. Башкача айтканда, бул чыгым өндүрүш көлөмү бир-бирдикке көбөйгөндө жалпы чыгым канча суммага өсөрүн көрсөтөт. Мисалы, эгер өндүрүш көлөмү 5тен 6 бирдикке көбөйгөндө жалпы чыгымдар 2400дөн 3000 акчалар бирдикке чейин өссө, анда чектүү чыгымдар 6 бирдикти өндүрүүгө кеткен чыгым 600 акчалар бирдикке барабар болот. Мына 3000ден 2400 кемсек 600 акчалар бирдикке чыгып атат. Чектүү чыгымдардын жардамы менен өндүрүлгөн продукциянын көлөмүнүн пайда алып келе турган чегин аныктоого болот. Бул үчүн аларды орточо чыгымдар жана товардын базарда баасы менен салыштырышат. Эгер өндүрүш көлөмү көбөйүп жатканда, чектүү чыгымдардын көлөмү орточо чыгымдардан төмөн бойдон калса, анда орточо чыгымдар азаят. Демек, өндүрүштүн натыйжалуулугу жогорулайт. Бирок чектүү чыгымдар орточо чыгымдардан ашып кеткен учурда, орточо чыгымдар кайрадан өсө баштайт. Натыйжалуулук болсо төмөндөйт. Ушул эле сыяктуу салыштыруу баа менен жүргүзүлөт. Эгер чектүү чыгымдар товар баасынан төмөн болсо, өндүрүш эң кирешелүү абалда болот. Ал эми чектүү чыгымдар баадан жогору боло баштаса, бул натыйжалуулуктун төмөндөшүнүн белгиси болуп саналат. Бул процесстерди дагы даана түшүндүрүү үчүн төмөндө шарттуу сандык мисал келтирилет. Мисалы, бул жерде эми 5-чи суроону айтып кетсек, өндүрүш көлөмү өзгөргөн шарттагы чыгымдар жана пайда деген сурообуз. Мынакей 10-чу лекциябыздын 2-нчи таблицасын карап көрөлү. Бул таблицада көрүнүп тургандай, мына таблица 12 өндүрүш чыгымдары жана ишкананын пайдасы акчалай бирдиктерде. Шарттуу мисал да бул. Болжол менен мындай абалды элестетели. Кандайдыр бир ишкана, мисалы, жыгач устаканасы белгилүү туруктуу ресурстарга ээ. Жер, имарат, станоктор, машиналар жана башкалар. Алардын кармалышы менен байланышкан туруктуу чыгымдар өзгөрбөйт. Жана жумасына 1000 акча бирдигин түзөт. Экинчи графада мына көрүнүп турат. Ал эми өзгөрмө чыгымдар бул ишчилерге, усталарга эмгек акы, чийки-зат, материалдар, электр энергиясы жана башка өндүрүш ресурстарга кеткен чыгымдар. 3-графаны карасак болот.
алардын көлөмү чыгарылган продукциянын бирдиктеринин көбөйүшүнө жараша өсөт. Биринчи графаны карайбыз ошол эле жерде. Бул маалыматтардын негизинде эми биз жалпы чыгымдарды, мына 4-чү графаны карайбыз. Орточо чыгымдарды 5-чи графа жана чектүү чыгымдарды 6-чы графа ыраттуу түрдө аныктай алабыз. Акыркылары, башкача айтканда, чектүү чыгымдар белгилүү болгондой жалпы чыгымдардын ылдыйкы жана жогорку көрсөткүчтөрүнүн айырмасына барабар. Мисалы, биздин мисалда биринчи продукция бирдигинин чектүү чыгымдары 350 акча бирдигине же 1350дөн 1000ди кемитип атабыз да, ошондо 350 акча бирдигине барабар болот. Экинчи бирдиктики 210 акча бирдиги, мынакей 1560тан 1350 кемитсек чыгып атат. Үчүнчү бирдикти 180 акча бирдиги 1740тан 1560ты кемитип атабыз. Жана башка ушундай жол менен изилдесек болот. Ошентип, чектүү чыгымдардын мааниси чыгарылган продукциянын ар бир кошумча бирдигине кеткен кошумча чыгымдарды көрсөтөт. Эми бир продукциянын базарда баасы 550 акча бирдигине барабар болсо, мисалы 7-чи графа белгилүү болсо, анда биз жалпы түшүмдү, же выручканын 8-чи графа, жалпы пайданы 9-чу графа жана бир продукция бирдигине түшкөн пайданы 10-чу графа аныктай алабыз. Акырында таблицанын бардык маалыматтарынын негизинде набайканабыз дагы экономикалык процесстерди, пайда жана чыгымдарды көргөзгөн графикти куруу кыйынчылык жаратпайт. Мынакей 10-чу лекциябыздын 6-чы сүрөтүн карайлы. Бул процессти кененирээк карап чыгалы. Көрүнүп тургандай, мына ишкананын өндүрүштү кеңейтүү процессине пайдасы жана чыгашасы, мына биз орусча сүрөт, график сүрөттү көрсөтүп атабыз. Вертикалдуу огунда бул жер чыгымдар жана жалпы киреше акча бирдиги менен көрсөтүлгөн. Горизонталдуу огу бул өнүм бирдиктери. Кыргызча которуп койдук. Ар бирин өзүнчө кыргызча котордук. Мынакей бул жерде карап көрсөк болот. Жалпы чыгымдар, жалпы киреше, зыяны, пайда, чыгашасыздык чекити бул эки жолу көрсөтүлгөн жана зыян деп көрсөтүп турат. Эң эффектүү өндүрүш үчүн туруктуу ресурстар менен аларга кошулган өзгөрмө ресурстардын оптималдуу катышы болушу керек. Биздин мисалда бул көбүнчө капитал, станоктор менен эмгек, ишчилер саны ортосунда катыш жөнүндө болуп жатат. Продукциянын көлөмү өзгөрбөгөн капиталга, бирден станоктор санына кошулган ишчилердин санынын көбөйүшү аркылуу жогорулайт. Бул өндүрүш процессинин 3 негизги мезгилин көрсөтөт. Биринчи мезгили бул чыгымдар мезгили, 0дон 3 продукция бирдигине чейинки учур. Бул мезгилде устакананын капиталынан көп эмгек пайда болот. Мисалы, 1-2 ишчи ар түрдүү операцияларды атайын даярдыгы жок аткарып, станоктордун күтүүсүз токтоп калышына жана убакытты текке кетирүүгө себеп болот. Экинчи, пайда алып келе турган өндүрүш мезгили, бул 4-чү жана 7-чи продукция бирдиги, мына жогору графикте көрүнүп тургандай. Бул мезгилде ишчилердин саны оптималдуу көбөйгөн жана капитал менен эмгектин балансы сакталат. Бул жерде масштаб эффектиси көрүнөт. Бул продукция бирдигине түшкөн туруктуу чыгымдар азаят. Усталар конкреттүү иштерге топтолуп, эмгекти бөлүштүрүүнүн артыкчылыктары колдонулат. Убакыт текке кетпейт, орточо чыгымдар төмөндөйт, ресурстун кайтарымы өсөт, устакана максималдуу натыйжалуу иштейт. Бирок белгилүү бир учурда 6-чы бирдик продукциясынан баштап чектүү чыгымдар 600 акча бирдигине, орточо чыгымдардан 500 акча бирдигинде жана баадан 550 акча бирдигинде ашат. Бул сигнал
kapital menен эмгектин оптималдуу катышы бузулуп, ресурстун кайтарымы төмөндөп, натыйжалуулуктун азайышы. Üçüncü mezgil бул чыгым мезгили деп коебуз. Бул мезгилде эми башка дисбаланс пайда болот. Эмгек капиталдан ашып кетет. Эгерде ишчилердин саны дагы көбөйсө, станоктордун саны өзгөрбөй турган учурда өндүрүш көлөмү өсөт. Бирок эмгектин эффектүүлүгү төмөндөйт. Ишчилер станокко кезекке турушат. Bir işçiге түшкөн өндүрүш азаят. Ошондуктан өндүрүштү дагы кеңейтүүнү кааласак, натыйжалуулукту төмөндөтпөстөн эмгек ресурстарын гана эмес, капиталдык ресурстарды да көбөйтүү зарыл. Өндүрүш аянттарын кеңейтүү, станокторду көбөйтүү жана алардын катышын оптималдаштыруу. Эми 6-чы суроого өтсөк, ресурстардын түшүшү кайтарым мыйзамы. Же башкача айтканда, бул лекциябыз, сурообузда эми өндүрүштө ресурстардын түшүүчү кайтарым мыйзамынын иштеши боюнча корутунду чыгарсак болот. Маржиналисттердин көз карашында бул мыйзам төмөнкүчө түшүндүрүлөт. Өндүрүштү өзгөрмө ресурстарды, мисалы эмгек, туруктуу ресурстарга станок, машиналар, өндүрүш аянттары, жер кошуу менен кеңейтүү тек белгилүү бир чекке чейин натыйжалуу. Андан кийин бул факторлордун ортосунда керектүү баланс бузулуп, өзгөрмө ресурстардын кайтарымы сөзсүз төмөндөйт. Мына бул таблицадан көрсөк болот. 10-чы лекциянын 3-чү таблицасы өндүрүштүн рентабелдүүлүгүнүн көрсөткүчтөрү. Карап чыгайлы. Бул мыйзамды түшүндүрүү үчүн дагы бир мисал келтирели. Бул жолу агрардык мисалды алалы. Болжол менен жаңы фермер жарым жабыркаган жер участогун сатып алды. Анда даан өсүмдүгүнүн түшүмдүүлүгү 10 центнер га гана болсун деп эсептейли да. Алгачкы жер семирткич кошуу түшүмдүүлүктү 17 центнер гага чейин көтөрөт. Башкача айтканда 7 центнерге жогорулатат да. Кийинки кошумча семирткич болсо дагы жогорулатат. Мисалы 25 центнер гага чейин же плюс 8 центнер жана ошондой уланат. Бул жерден алынган түшүм келечекте дагы өсүшү мүмкүн. Бирок зарыл оптималдык катыш бузулгандан кийин жер семирткич менен жердин ортосунда баланс бузулат. Жер ашыкча азыктандырылат же семирткичтерден ууланат. Ар бир кошумча тонна семирткичтин эсебинен даан түшүмдүүлүгү төмөндөйт. Жана өзгөрмө ресурстун жер семирткичтин кайтарымы туруктуу ресурс, жер шартына түшө баштайт. Бул абдан түшүнүктүү. Андай болбосо бир гана ишенимдүү фермер бүтүндөй өлкөнү дайыма азыктандыра алмак. Ишкананын рентабелдүүлүгү, ишкананын алган пайдасын чыгымдарга, өздүк баасына же товар баасына салыштырып, өндүрүштүн рентабелдүүлүгүн, башкача айтканда анын киришелүүлүгүн аныктоого болот. Бул үчүн пайда нормасын эсептешет. Пайда суммасын чыгымдарга же баага пайыздык түрдө салыштыруу. Көбүнчө пайда нормасынын 3 көрсөткүчү колдонулат. Мына 10-чу лекциябыздын 3-чү таблицасында ачык көрүнүп турат. Биринчи көрсөткүч чыгымдардагы пайда нормасы. Бул көрсөткүч өзүнчө продукция түрлөрүнө колдонулат. Жана мисалы эки ар кандай продукциянын кирешелүүлүгүн салыштырууга мүмкүнлүк берет. Биздин мисалда А продукция 25% рентабелдикке ээ болуп, Б продукциянын 20% рентабелдүүлүгүнөн кирешелүүрөөк болуп чыкты. Экинчи көрсөткүч баадагы пайда нормасы. Бул да өзүнчө продукция түрлөрүнө колдонулат. Ал мисалы бирдей продукциянын өндүрүш көлөмү көбөйгөн сайын рентабелдүүлүктүн өзгөрүшүн
талдоодо ыңгайлуу. Мисалы, 10 лекция 3 таблицасындагы В продукциянын өндүрүш көлөмүн көбөйтүү, анын өздүк баасын төмөндөтүп, баасы өзгөрбөсө да көбүрөөк пайда алууга мүмкүндүк берди. Натыйжада продукциянын киришелүүлүгү 5% B1-ден 10% B2-ге чейин өстү. Пайда нормасы капиталда. Башкача айтканда, жалпы рентабелдүүлүк нормасы башкача милдетке ээ. Ал мисалы, эки ишкананын ишинин натыйжалуулугун салыштырууга мүмкүндүк берет. Мисалы, А фабрикасы жалпы 90 акча бирдиктеги пайда алса, Б фабрикасы 80 акча бирдикте пайда алды делсин. Демек, биринчи фабрика экинчисине жакшы иштейт деп айтууга болобу? Бул суроого жооп берүү үчүн пайданын суммасы эле жетишсиз. Маанилүүсү бул пайда кандай чыгымдардын эсебинен алынганын эске алуу. Бул үчүн ар бир ишкананын жалпы пайдасын жалпы капиталга, негизги жана айлама фонддорго салыштыруу керек. Башкача айтканда, жалпы рентабелдүүлүк нормасын эсептөө зарыл. Бул көрсөткүчтөрдү салыштыруу так жооп берет. Б фабрикасы 20% жалпы рентабелдүүлүккө жетип, А фабрикасынын 10% рентабелдүүлүгүнөн эффектүүлүк жагынан артык болду. Мынакей, урматтуу студенттер, ушуну менен лекциябызды аяктадык. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.